Ассаламу алейкум. Урматтуу мени Россия өлкөсүнөн көрүп аткан мен мекендештерим, саламатсыздарбы? Видео лайк басып, группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Биздин мекендештердин баарына жетип түрсүн контакттарына. Бир туугандар, негизи эле ушул жеңил акчага азгырылып, биздин жаштар акчага муктаж болуп калгандар телеграмдардан ушул бир пакетти бир жака барып койсоң 5 миң берем, 10 миң берем деген сөздөрүнө жеңил акчаларга азгырылып, көптөгөн балелерге кириптер болуп атат да. Туура так маалыматтарды сиздерге алып берелик деп агентум юристтерине келип калдык. Андыктан алдыңкы бир 10 мүнөттө каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, комментарий жазып көрүп тургуңуздар анда. Всех приветствуем! Мы команда юристов правового центра Агентум. Сегодня мы дадим разъяснение по участившимся фактам возбуждения уголовных дел по статье 159. 159 статья – это статья Уголовного кодекса «Мошенничество». Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан эле правовой центр агенттик командасы. Бүгүн сиздер менен биз ошол 159 статья менен кичине информация берип кетейин дегенбиз, маалымат. Ал статья боюнча бул алдамчылык жана урдоо боюнча, ошол боюнча бир кыскача маалымат. Получается, что иностранный гражданин на сомнительном сайте неизвестного происхождения, неизвестно кто его создал, находит работу курьером. Он пишет на это якобы потенциальному, в кавычках, работодателю, пишет трудоустраиваться курьером. Ему в Телеграме или в других мессенджерах приходит сообщение, что ему нужно выполнить работу от определенного адреса, отвезти на определенный адрес сумку. Иностранный гражданин соглашается на эту работу, за которую ему оплачивают сразу, и получается, что перевозя эти сумки с неопределенными внутри вещами, с неопределенным содержимым, он является соучастником преступления. Бул статья боюнча кайрылгандар бизде көп болуп атат, ошон үчүн ошол информацияны чыгарганы, туура маалымат бергени биз айтып кетейин дегенбиз. Көбүнчөсү ошол белгисиз бир сайттардан, белгисиз бир каналдардан, белгисиз бир жумуш берүүчүлөрдөн ошол айтышат, мынча миңге ошол сумканы алып барып кел, же мынтип кел, антип кел деп. Бирок ошол сумканын ичинде кандай зат бар экенин биздикилер билбейт. Алар ошол билбей алып барып атканда, булар уже бир преступная группа деп коет, ошол бир группанын ичине түшүп калганын билбей калат. Андан кийин ошол билинип калгандан кийин уже кеч болуп калат. Көбүнчөсү кылмыш иши ачылгандан кийин бизге кайрыла башташат. Ошон үчүн биз айтайын дегенбиз, ошол статья боюнча так маалымат берип кетели, ошол бир белгисиз каналдар менен, сайттар менен иштешпеңиздер деп. Поэтому, так как эти случаи неоднократные и дела возбуждены в отношении иностранных граждан тоже неоднократно, особенно в регионах Российской Федерации, мы предупреждаем вас, чтобы вы не писали на незнакомые, непонятные объявления, не устраивались к ним курьером. Это чревато тем, что впоследствии вас обвинят по статье Уголовного кодекса Российской Федерации номер 159. По статье мошенничества человеку грозит заключение от 2 до 5 до 10 даже лет. Если кто попал в такую ситуацию, работая курьером и после этого осуществляя деятельность перевозки вещей с адреса по адрес, и ему нужна сейчас правовая помощь, обращайтесь к нам. По поводу трудоустройства, чтобы заключать официальные трудовые договоры, тоже можете обратиться к нам за бесплатной консультацией, мы вам все разъясним. Россия Федерациясы боюнча бизге кайрылышат. Именно ошол 159 статья боюнча кайрылгандар көп болгон үчүн биз ошол кайрылуу жасайын деп, туура информация берейин деп атабыз. Именно эгерде азыркы учурда ошол 159 статья менен
кармалып калгандар же болбосо ошонун жабыркоочусу болгондорго аларга дагы жардам беребиз. Ошол бардык бизде юридический помощь оказывать этебиз. Ошон үчүн бизге кайрылыңыздар, сиздер менен ушу дайыма байланыштабыз. Биз ошол бардык Россия өлкөсү чалган үчүн бизде действительно азыр бир линия болуп занят болуп атат, азыр экинчи линия ачылып атат. Анан ошого каратып дагы кайра чалганы аракет кылып, убактында жооп бергенин дагы аракет кылып атабыз. Ошону туура түшүнсөңүздөр деп дагы айтып кетмекмин. Правовой центр Агентум заключил договоры с адвокатами, которые закреплены за адвокатскими коллегиями Российской Федерации. У нас 7 договоров заключено с 7 адвокатами. Мы предоставляем качественную защиту по уголовным делам. Мы всегда стоим на защите прав граждан. Обращайтесь, будем рады. Спасибо за внимание. Биз ошол 7 адвокат менен биз договор түзүлгөн. Ошон үчүн бизде бир гана профессионалдуу түрдө юридическая помощь оказывается этилет. Именно ошол адвокаттардын консультациясын алсаңыздар болот. Эгерде бир ошол белгисиз сайттарга же башка бир сиздерге бир сомнение вызывать эте турган работодательдер, жумуш берүүчүлөр болсо, ошолор жөнүндө дагы договорлорун көрсөтүп, бизге бесплатный консультация алып кетсеңиздер болот. Биз ошол дайыма жардам берген аракет кылабыз. Эшигибиз дайыма эле ачык, келип ошол бекер консультация алып кетсеңиздер болот. Приемдордо ошол запись боюнча көбүнчөсү аркылуу, запись аркылуу келип консультация алсаңыздар болот. И телефондон дагы тоже. Ошон үчүн сиздер менен ошо дайыма правовой центр Агентум жардам берген аракет кылат. Эшигибиз дайыма ачык. Бардык маселелериңиз, суроолоруңуздар болсо, телефон аркылуу же келип кайрылып кетсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар, сиздер менен кайрадан эле правовой центр Агентум. Мекендештер, түшүнбөгөн суроолор болсо, ошол номерлерине кайрылсаңыздар болот. Правовой центр Агентум ар дайым сиздерге жардам көргөзөт. Эми мындай 8-9дарга чейин чала бересиздер. Андан кийин WhatsApp'тан жазып койсоңуздар болот. Анан көптөгөн менин эжелерим комментарий жазып атат, чал салбайт экен булар, мошенник алдап атат деп. Эми булар диспетчерлер бир 2-3 эле адам. Анан кийин чалганда кайсы бирине жооп берет. Андыктан жазып коюңуздар суроолор болсо. Анан адрестерин жазып койдум. Маркскаядан бир 3 мүнөттүк, 4 мүнөттүк жол парковкалар бар. Келип жүзмө-жүз жолугуп дагы сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан алданбаңыздар. Ар бирибиз жакшы, таза ой, таза максаттар менен бул жака иштеген келгенбиз. Андыктан бири-бирибизге жеткирип коелук ушул видеону, бир туугандар. Бардыгыбыз сак аман, Кыргызстанга кайтуу насип эткен болсун. Ассаламу алейкум. Канал каттала кетесиздер. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен кийин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.